Biz şu koy çarmağını 2015'ten beri alıp barabız. Şu Kisar koylardı bağıp geldik. Adan keyin Ала-Тоо parodaсын çıkardık. Hazır şunu жақсы өнүктүрүп келатабыз. Бул Ала-Тоо parodanын өзгөчөлүгү чоң болду аябай. Кочкорлорубуз ham чоң болду. Hazır 1 milyon kançaga koçkor aldık, ошону коюп, асимиление кылып, уруктандырып, төлүн алып атабыз. Эми осы азыр солук койлор булар 120 килограммга чейин берип атат. Кисарчы? Кисары азыраак берет. Бул чоң ойдо да. Бизде азыр 200 ашык, туар 200, козу посы менен 300 ай. Биз 2 жылдан бери алып баратабыз. Ушу бир эле кочкордон уруктандырып атабыз да. Бул айылмасы ошо кочкордор утат экенсиз да. Bir ile koçkor menен 200 koydu kaçırıp alsanız болот экен. Жөнөкөйдө эми көбүрөөк кочкор коюшуңуз керек. Эми мурункуга караганда сапаттуу болуп атат биринчиден. Кочкордон утат экенсиң. Азыр өкмөт бизге дагы жайыт берип атат, жер берип атат, ушундай жакшы немелер бар. Өзгөчөлүгү бул чоң Кисар койдон. Жүнүн 40%. Салмагы 120 кг, 100 кг берип атат мындай средний немелери. Шо? Бул где-то bir 35 000 сом турат. Кисар койлор bir 25 000 сом турат. Төлү аябай жакшы. Булар эгиз көптүйт. Көбүнчө жайыттан жаябыз биз. Жайытыбыз кеңири жакшы. Кар жаагыча жайытта жүрөт. Кар жаагандан кийин не болуп? Жайлоо кайдайбыз да, төлүн алып. Бул кочкорду ушу өзүбүздө чарбалардан алганбыз, өзүбүздүн акалардан эле. Бул кочкор аябай сөөгү чоң, 1,5 см. Жүнү таза. Бул 150 кг чыкса керек. 170, 150, азыр сал арыктап калды. Бул кочкор 1 миллион 300гө түштү. Ошо бир эле кочкор менен ошо 200 койду качырып атабыз. Асымнен уруктандырып менен. Будан мурун да жакшы кочкорлорду алып коюп, неме болуп жүргөнбүз да. Кайталанып. Шу өзүбүздүн жергиликтүү элдер алат, козуларын алат, эркегин алат ушу. Жасалма уруктандыруу мына адистер менен иштөө, зоотехник, ветврачтар менен иштөөнүн артыкчылыктары көп да. Жасалма уруктандыруу менен мисалы койлоруңа кочкор алып үчүн экономикалык мүмкүнчүлүгү болбой калышы мүмкүн. Кочкордун баасын билесиң. Мисалы мына кочкордун баасы 1 миллион 300 000 сом туруп атат. Сен ушул бир кочкордун уругу менен ушул акы айылындагы койлордун баарын жасалма уруктандыруу менен уруктандырса болот да. Биринчиден таза кандуу Ала-Тоо породасындагы койдун уругун алабыз. Анан кийин инфекциялык оорулардын алдын алабыз да. Бул ушул боюнча жалпы айылда эле эмес, айыл өкмөттү ветврачтар менен биргеликте жайылтышыбыз керек да биз мына.